Эми сол жактагылар убакыт барабар акча деген формула менен жашашат экен жана иштейт экен. Булар өз убактысын кызматкер кожоюнга сатат экен, ал эми чакан бизнестин ээлери кардарга түзмө-түз сатат экен. Ал канчалык кардар менен көп иштесе көп саат ошончолук көп акча табат, Экөөсү тең өз убактысын акчага сатышат экен. Ал эми оң жактагылар бизнес кожоюндары алар кандай иштешет? Алар убакытты сатышпайт. Алар убактысын вложение жасайт. Алар пассивдүү пайда эртең көрүш үчүн ошого убактысын коротушат, ошого убактысын киргизишет. Башында бекер иштешет. Же арзыбаган акча үчүн, арзыбаган тыйын үчүн, же минус үчүн иштешет. Мына мен азыр өзүмдүн 3-4 бизнесимде минус үчүн иштеп атам. Биринчи бизнесимде минус үчүн 0 үчүн иштеп жүрдүм көп убакыт. Акча түшпөсө дагы. Неге мен пассивдүү пайда куруп алышым керек деген үмүт менен, максат менен иштеп аттым. Болсо дагы мен үйрөнөм акыр аягы деп жасап аттым. Анан бизнес кожоюндары оң жактагылар акча вложение жасашат экен. Чыгабы чыкпай белгисиз. Болобой белгисиз. Гарантия жок, бирок ага карабастан алар эртең пассивдүү пайда жасап алыш үчүн биринчи бизнесин болбой калса экинчиси болот, үчүнчүсү болбой калса төртүнчүсү болот деп үмүт менен кыла беришет экен. Жана өз убактысын булар бизнес система куруу үчүн, рычаг куруу үчүн коротушат экен. Анан бизнес система куруп койгондон, рычаг куруп койгондон алардын иши жеңилдей баштайт экен да, алар мындан да көп акча табыш үчүн иштешет экен. Алар иштебейт дебейбиз, алар дагы эртеден кечке иштейт. Бирок алар көп акча табыш үчүн иштейт. Ошол эле акчаны кайра табыш үчүн эмес. Как белка в колесе деп атабыз, Белка в колесе жылып туруш үчүн тынбай жүгүрүп туруш керек. Бирок ал жылып атам деп эле чынында ордунда турган болот, акча жагынан. Мына сол жактагылар акча жагынан ошол эле ордунда турган болот көпчүлүк учурда. Анан эмнеге жетпей атат дейт. Анан 2 жерде же 3 жерде же 4 жерде иштеш керек болот. Бизнестин кожоюну болсо 3-4 бизнести алар эмнеге жасайт? Алар байып кетиш үчүн, эптеп выживать этиш үчүн эмес, эптеп акчаны жеткирип туруш үчүн эмес, байып кетиш үчүн жасайт алар. Анткени алар өз убактысын сатышпайт экен, алар көптөгөн адамдардын убактысын сатып алат экен, жана өз убактысын вложение кылат экен. Эртең иштебей калса дагы пайда берип турчу нерселерге киргизет экен өз убактысын. Инвестор болсо ошол даяр бизнес системага же жаңы курулуп аткан бизнес системага өз акчасын салат экен. Бул адамдарда акча көп болот, аларда капитал бар, алардын акчасы бар экен. Инвесторлордун учурунда аларга акчасы иштеп берет экен. Эгер элдин баары акчага жүгүрүп иштесе, ал эми инвесторлорго акчасы өзү жүгүрүп иштеп берет экен, Шундап эле эң лучший работник бул акча деп коет. Давлатовдун тренингинде көптөгөн Бодо Шефер, Роберт Кийосаки, Шоушон атактуу ийгиликтүү адамдардын сабактарын окусаңыз, ал жерде көпчүлүк учурда сен акчага эмес, акча сен үчүн иштесин дейт, Ошол формула менен жашайт экен булар. Булардын бирок акчасы бар да. Булар же бизнес кожоюну болуп жүрүп акчаны көбөйтүп алган, же кызматкерден акырындык менен инвесторго өткөн, же чакан бизнестен инвесторго. Бирок күчтүү инвестор болуш үчүн сиз бизнес кожоюну болуп көрүшүңүз керек, жана бизнес кожоюну болуп, тажрыйба алып, инвестор болсоңуз гана сиз туура бизнестерге акча саласыз. Болбосо акчаңызды жоготуп аласыз. Туура эмес бизнестерге салып. Анткени сиз бизнес кылбасаңыз, бизнес кожоюну болбосоңуз, сиз чоң бизнестерди түшүнө бербейсиз. Жана кайсы бизнес жакшы кетет, кайсы бизнес жакшы кетпейт. Ага да түшүнүгүңүз болбойт. Анан коркуу сезими болот. Анткени сиз бизнес кожоюну болбосоңуз, сиз риск деген эмнекени билбейсиз. Сиз чоң акча менен иштеп, чоң акча менен рисковать этишти билбейт экенсиз да. Андыктан көпчүлүк учурда ийгиликтүү крупный чоң инвесторлордун көпчүлүгү алар илгери бизнес кожоюну болуп жүргөн адамдар. Анан инвесторлор капиталга салат. Кыймылсыз мүлккө салышы мүмкүн, мисалы үчүн, Кыймылсыз мүлк акчаны азыраак алып келет, бирок ал гарантия да. Инвестициянын өзүнүн түрлөрү бар. Ал боюнча сабак бул башка сабак. Бирок негизинен инвестициянын ар кандай түрлөрү бар да. Ар кандай подход бар, ар кандай жолдору бар. Ошонун жолдоруна жараша инвесторлордун да ар кандай стили болот экен өзүнүн. Эми негизинен инвестор болуу үчүн сизде көп акча болуу керек. Мен ойлойм, бул видеону көрүп атсаңыз, көпчүлүк учурда бул видеону көргөндөрдүн көпчүлүгү алар инвестор эмес, алардын акчасы көп эмес, Бул көбүнчө же кызматкер болуп жүргөндөр көрүп атат мени, же чакан бизнестегилер, же бизнес кожоюндар, Эми бизнес кожоюну болуу жөнүндө бул бизнес кожоюну болуп алуу бул биз үчүн көпчүлүк үчүн бул доступный нерсе экен да. Биз ошол бизнес кожоюну болбосак болот. Ал эми инвестор болуш үчүн кыйын нерсе экен да. Бизнес кожоюну сиз болсоңуз болот экен. Нолдон баштаса болот ал бизнес кожоюну болушту. Мына көрүп атабыз, демек инвестордун учурунда акча аларга иштеп берет экен, Бизнес кожоюну кантип иштейт экен? Алар рычаг жана бизнес система курат экен. Алар башка адамдардын убактысын колдонот экен. Башка адамдардын билимин пайдаланат экен. Ошондой команда, күчтүү команда куруп отуруп, аларга кимдир бирөөсүнө айлык төлөп отуруп, кимдир бирөөгө процент берип, кимдир бирөөнүн менен шериктеш болуп отуруп, көпчүлүк адамдар менен команда курат экен да, команданын жардамы менен акча табат экен. Анан башка адамдардын акчасын пайдаланат экен. Бул кандайча? Бул инвестордун акчасын пайдаланышы мүмкүн. Ар кандай инвестордун кредит болушу мүмкүн, же доляга кирген айталы инвестор болушу мүмкүн. Кыскасы, эгер ошол бизнес системаны куруу үчүн көп акча керек болсо, ал адамдар башка адамдардын акчасын издейт экен. Өзү көп жыл бою акча топтоп отурбайт экен. Анын ордуна даяр акчаны пайдаланып иштейт экен. Бирок ал үчүн ал инвестор ишениш үчүн албетте сиз ошол бизнес кожоюну болуп, тажрыйбалуу болушуңуз керек. Сиз ошол бизнес системаны курушту билишиңиз керек. Ошондо гана инвестор сизге акча берет. Бул жерде замкнутый круг, конечно. Бул замкнутый кругтан чыгыш боюнча биздин башка сабактарыбызда көрүп түшүнүк ала аласыз сиз.
Эми башка адамдардын убактысы дегенибиз, башка адамдардын билими дегенибиз, сиз мисалы үчүн бир эле убакта программист, бир эле убакта бухгалтер боло албайсыз, туура? Бир эле убакта юрист боло албайсыз. Бир эле убакта күчтүү сатуучу жана бир эле убакта күчтүү лидер боло албайсыз да. Ошон үчүн биз бизнес система курган адамдар, биз көпчүлүк учурда башкалардын даяр билимин пайдаланат экенбиз. Өзүбүз көп жыл бою үйрөнүп отурбастан даяр специалисттерди алып, ошолор менен иштешип, ошолорго айлык төлөп бизнес система курат экенбиз. Ал эми андай адамдар болбосо, нолдон баштасак, анда аларды акырындык менен кошо өсөт экенбиз. Нолдон адамды алып алып бирге өсөт экенбиз да. Кыйынчылык жолду басып өтүп отуруп. Рычаг бул эмне? Мына рычаг куратып атабыз, бизнес система жана рычаг куратып атабыз. Ушун боюнча көбүрөөк түшүнүк алып кетели. Водопровод, жана сиз эгерде видеороликтти көргөн болсоңуз, бул водопровод, бул рычаг. Башкача айтканда, мына эки адамдын эки түрдүү жолун көрөлү. Бириси картошканы каптап ташып атат, белине артып алып, экинчиси болсо арабага салып алып ташып атат. Рычаг бул араба. Мына ушул арабанын жардамы менен биз тонналаган жүктөрдү таштасак болот экен. Мына могу сүрөттөгүдөй көптөгөн жүктөрдү батырып алсак болот экен. Деги эле мына колесону ойлоп тапкан адам бул өтө азамат адам да. Адамдын турмушун ушунчалык жеңилдетип койгон мына. Караңыз, ушунча жүктү биз өзүбүздүн белибизде артып ташысак, бир ташлаганда эле биз жыгылып калабыз. Өзүбүздүн белибизди көтөрө албай калабыз, Ал эми араба мына көтөрүп атат. Ушуну рычаг деп коет экен да. Рычаг бул кандайдыр бир ишти жеңилдетүү, тездетүү үчүн колдонулуучу буюм. Муну инженерлер жакшы билет, жана куруучулар жакшы билет. Рычагдын жардамы менен тонналаган жүктөрдү көтөрүп атышат. Кран да ошол эле негизде түзүлгөн да. Кран да бул рычаг. Мына дагы бир мисал, мына акчаны каптап же алтынды каптап ташыйлы дейли. Муну белге артып алсак, көп акча ташый албайбыз, Мына сол жактагылар акчаны ушинтип ташып атышат да. Өздөрү белине артып алып ташып атышат. Ал эми оң жактагылар болсо, мына рычаг колдонуп атышат. Арабаны жасап алып, арабада да ташып атышат. Ошон үчүн алар көп акча табып атышат. Кимиси тез ташыйт, кимиси утат. Кимиси көп чарчабайт. Башында негизинен кол менен, бел менен ташыган адам утат. Ал тезирээк ташый баштайт. Анткени анын убактысы арабаны жасашка убактысы кетпейт да. Ал эми арабаны жасаган башында утат. Бирок жасап алгандан кийин ал ушунчалык жеңил, ушунчалык тез иштей баштайт. Көп дагы чарчабайт, көп дагы акча ташып коет же көп дагы жүк ташып коет, Анан анчалык көп дагы чарчабайт экен. Кыска мөөнөттүн ичинде көп ишти жасап коет экен. Кыска мөөнөттүн ичинде көп акча табып коет экен. Мына оң жактагылар башка ой жүгүртүүдө жашайт. Алар убакытта акча сатпайт экен. Алар көптөгөн адамдардын убактын сатып алат экен. Ошолордун убактысын пайдаланып отуруп, чоң команданы иштетип, уюштуруп отуруп, анан кийин гана чоң акча табат экен. Рычаг жасайт экен да. Рычагдын жардамы менен акча табат экен. Финансылык рычаг дегенибиз бул ошол эле убакыт ичи көбүрөөк акча табуу үчүн курулат дейбиз, Мына ошол эле убакыт ичи көп акча табуу үчүн система же курал экен да. Мына бизнес системада бул рычаг экен. Негизинен мына көптөгөн адамдардан команда куруп, ошо адамдардын ишин туура уюштура билип, жана көптөгөн кардарларды тейлей билүү. Бир эле мезгилдин ичинде. Мисалы үчүн бир киши 5 же 10 кардарды тейлей алса, 100 киши 10го көбөйтсөк, 1000 кардарды тейлей алат экенбиз, Мына рычаг дал ушундай нерсе экен да. Бир эле мезгилдин ичинде көптөгөн кардарларды тейлөө мүмкүнчүлүк. Ал үчүн биз рычаг колдонот экенбиз. Көптөгөн адамдардын убактысын пайдаланып, ошолор менен договор түзүп, ошолор менен иштешип отуруп, аларга да бир выгода берип отуруп, бирге чоң ишти уюштурат экенбиз. Демек, башка адамдардын убактысы, башка адамдардын билимин туура пайдаланып, туура иштете билүү бул рычаг экен, жана бизнес система экен. Башка адамдардын акчасын да туура пайдалануу бул дагы рычаг экен. Эгерде сиз өзүмдүн акчам менен бизнес кылам десеңиз, чоң бизнес, анда сиз ал акчаны көп жыл топтошуңуз мүмкүн. Мына бирөөдүн акчасы бар, ал көбөйтүү максатында бир жерге киргизиш керек болот. Ошол менен бирге шериктеш болуп бизнес ачуу. Бул дагы финансылык рычаг. Роберт Кийосаки айткан экен: "Важно и количество, и постоянство" деген экен. Саны дагы дайым туруктуу иштеп тур да, бул өтө важно дейт экен. Но тут идет сравнение личной работы и актива дейт, который работает на вас дейт. За вас круглые сутки дейт. Сиз көп иштесеңиз, дайым иштесеңиз бул жакшы дейт. Бирок мындан дагы чоң байлык бул эмнеден келет дейт? Активден дейт. Актив сизге круглые сутки иштеп берчү актив жасасаңыз, ошондо сиз байысыз деп атат да. Сиз эртеден кечке көп иштегендин ордуна, постоянно иштеген ордуна сиз актив жасаш үчүн иштеңиз. Көп иштеңиз жана постоянно. Ошондо актив келечекте сиз үчүн иштеп берет дейт. Өзүм мына атактуу, дүйнөдө эң атактуу китептердин бири бизнес тармакта. Богатый папа, бедный папа же кыргызча бай ата кедей ата деген котормосу бар. Ушул китепти окуп чыгыңыз, ушуга окшогон көптөгөн сабактарды аласыз. Актив жөнүндө көп түшүндүрмөлөрдү көрөсүз. Жашоо жөнүндө көп мисалдарды көрөсүз. Квадрат денежного потока мен айтып кеткен мына акча табуунун 4 жолу жөнүндө көбүрөөк маалыматтарды берет. Көптөгөн фирмалардын, көптөгөн бизнесмендердин тагдырларын айтып берет. Мен жанагы бай жана кедейде канчалаган жылдыздар байыды, бирок кайра банкрот болуп калды деп мисал келтирдим, Ошого мисалдарды жакшыраак түшүндүрүп берет. Анан бизнес система жөнүндө көбүрөөк айтып берет экен да. Анан ошол эле
бизнес системаны нөлдөн кантип курса болот? Сиз эч мисалы үчүн сиздин бизнес системаны кура билген атаңыз болбосо, ал айлык иштеп көнгөн болсо, мамандарыңыз андай болбосо, сизди үйрөтчү аяшталарыңыздын арасында андай адам болбосо, анда эмне кылыш керек деген суроого сонун жооп берет. Жана кантип нөлдөн бизнес система курса болот? Ал үчүн эмнеден башташ керек? Бүт ушул суроолорго жооп берет. Эмне үчүн бардык эле адамдар бизнес система кура ала бербейт жана кура албайт деген суроолорго да жооп берет. Аны үчүн аны куруу үчүн эмне өзгөрүш керек башыбызда, программабызда деген суроолорго жооп айтып кетет экен. Анан мына почему отличники работают на троечников? Же бросай школу, если хочешь быть богатым дегенде китеби бар. Ошон анын китептерин жок дегенде бир 3-4 китебин окуп коюңуз. Эгерде сиз чындап келечекте эркин, бай, жана мен эртең келечекте кедей болуп калгым келбейт десеңиз, бай болсоңуз, эртең келечекте кедей болуп калгым келбейт десеңиз, анда ой жүгүртүүңүздүн үстүнөн сөзсүз түрдө иштеп коюңуз. Мына квадрат денежного потока мына ушул мисалдарды келтирип кетет. Мына мен айткан нерселер ошол жерде бар экен. Рабочий, зарплата дейт, зарплатага иштейт, риск увольнения дейт. Любой момент сиз 40-ка чыкканыңызда, 30-га чыкканыңызда, 50-ге чыкканыңызда сизди айдап бериши мүмкүн. Же болбосо 30-га чыкканыңызда деле, мисалы үчүн эсиңизде болсо 19-жылы жаңы станоктор, кийим тигүүчү станоктор чыкканда канчалаган адамдар жумушсуз калды. Ушундай кризистер болуп турат. Мисалы үчүн азыркы учурда бухгалтерлердин саны азайып кеткен. Мурун 10 бухгалтер жасаган ишти бир эле компьютер жасап коет, бир 1С жасап коет. Ушуга окшогон прогресс болгон сайын адамдардын көпчүлүк адамдар жумушсуз калат экен. Бул ошол рабочийдин келечеги экен. Отсутствие выбора. Өзү тандай албайт экен. Мындай эмне иш жасаш керек, канча саат иштеш керек тандай албайт. Зависимость чындап эле ишканадан жана кожоюндан зависимый экен. Жаш өткөн сайын ал бара-бара ненужный товар катары кереги жок боло баштайт экен. Мисалы үчүн 50 жашта, 60 жашта жумушка кирип көрүңүз, өтө кыйын. Ал эми сиз азыр 30-40та болсоңуз айтышыңыз мүмкүн. Мен сонун карьерада иштеп атам. Жакынкы 10 жылда сизди айда бериши мүмкүн. Керек эмес болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан сиз азыртан ойлонуп, азыртан балким актив жана пассивдүү пайда түшүндүрүүчү булактар жасаганыңыз туура болот. Малый бизнес предприниматель мына деньги, время деп иштешет, риск өтө чоң. Ооруп калса, иштебей калса акча түшпөй калат. 50-60 жашта биз мурункудай иштей албай калабыз. Андыктан булардын келечеги да ошол экен. Большой бизнес, владельцы сети деп атат, мына чоң бизнестер, мына башка адамдардын, мына башка специалисттер менен команда куруп ошолордун жардамы менен иштейбиз деп атат. Минимальный риск деп атат. Команда иштегендиктен сиз иштебей калсаңыз да командаңыз иштеп турат экен. Деньги, время деп атат, время жана деньги бар болот экен бул жерде иштесек. Инвесторлор булар баалуу кагаздар, капитал акча салышат экен, бизнестерге акча салышат экен, кыймылсыз мүлккө акча салышат экен. Булардын учурунда дагы мына убакыт өткөн сайын буларга доход түшүп турат экен, алардын акчасы булардын ордуна иштеп турат экен. Мына ушул эки секторго көбүрөөк көңүл бургула, ушул эки секторго барууга аракет кылга деп айтат өзүнүн китебинде.